үй башталганда каттык сүйүнүп кетип больницага түшүп калдым. Карыз алып оны төлөй албай калдым. Сарындым туугандарымачы бир келип сен эмне болуп атасың деп койбогон туугандар. Мына жерге келип алыпчы, ишенбей кетип аттым. Чын эле менин үйүмбүчө бирөөнүн үйү депчи. Үйгө кире албай аттым чын. Кезекте турган 8000 адам бар. Ошонун ичинен өтө муктаждар, тоголок жетим, 23 тоголок жетим бар. Өзгөчө үй салып кетти кара. Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 7 канал Баткен областына караштуу Кызылкыя шаарына келди. Өзүңүздөр көргөндөй ыйык Рамазан айында көргөн көз кубанып, уккан кулак сүйүнө турган иш-чара болуп жатат. Ыйман Аманат Нуру коомдук фонду, анын жетекчиси Равшанбек Уулу Али өзүнүн демилгези менен жалпы элден чогултуп, бүгүн 19-чу үйүн мына ушул муктаж адамдарга тапшырган турат. Бүгүн биз мына ушул жерге келип, кандай салынган үй, ал үй кимге тапшырылат, сиздер менен чогуу көрмөкчүбүз. Биздин эфирди чогуу көрүңүздөр. Себеп дегенде мына ушул Ыйман Аманат Нуру коомдук фонду Кыргызстандын бардык жерлерине мыкты үйлөрдү салып келет. Мүмкүн сиздерге да мына ушундай үйлөр буйруп калсын. Андыктан биздин эфирди аягына чейин көрүңүздөр. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздер менен чогуу мына ушул 19-чу тапшырыла турган үйдү чогуу көрмөкчүбүз. Бул үйдү мен өзүм ала турганда эле сүйүнүп турам. Ичине кирсек жарык. Ошондуктан бул үйдүн ичин сиздер менен чогуу биргеликте Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Рабия апабыз менен чогуу отурабыз. Бүгүн Рабия апабыздын дагы маанайы жарык. Себеп дегенде ушундай жаркыраган үйдө отурабыз. Ага өргө кут болсун апа. Эми ушул үйдү кандайча алып калдыңыз? Бул 19-чу үй экен. Сизге тийип атып бир буйрук бул дагы. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми мен чындыгында айтсам, Алла ушул али аркылуу мага берип койду, Аллахымчы. Анан энди мен ойлогон эмесмин, бирок кайрылгам дагы кылбай деп эле калгам. Анан ойлобой эле унутуп эле калдым эле. Анан али өзү чалып калды. Эне сиздин үйүңүздү баштайлы депчи. Ишенбедим. Анан келип көрсөттүм, көрүп анан дароо эле баштай беришти да. 6-8 уста келди. Анан эле бир кесем чипыры жабылып калат, бир кесем айнеги коюлуп калат, ошентип бүттү. Өзүм усталарга тамак жеткирип аттым. Анан эми бул алиге мен чындыгында сөзүм жетпейт мактагангачы. Бул али бала бизге бир жаралып калган экен да, Аллахым бир берип коюптур бул баланычы. Шундай кылып мени шундай сүйүнтүп, шундай мына өзүңөр көрдүңөр, сарайдай үйгө киргизип койду. Мен мындай үйдү элестеткен эмесмин. 1-2 комната, 3 комната деп ойлогом. Мына Кудайга шүгүр. Анан мунун ашыкчалыктары мына бар жогун неме кылат экен. Мына занавескаларыны, төшөктөр, даже мына өзү каптап атты да. Мага көрсөтчү, эне уктаган жоксузбу? Жок, уктаган жокмун балам, эмне кылып атасың десем, сизге подушка каптап атам депчи. Ушундай бала экен. Бул бала үйлөнө элек бала, жаш бала. 98 ушундай да. Бу теңди балдар көчөдө ойноп жүрөт, туурабы? А бул кара мына ушул тыйыныны тыйынга, сомуну сомго кылып туруп, даже бул адам айта албай турган иштерди кылып атат, Мен өзүм ушинтип ойлойм да, шу балага мен шунчалык чексиз ыраазымын, рахмат. Аллахым өмүрүн узун кылсын. Көп адамдарды сүйүнтүп жүрө берсин. Мана мен азыр сүйүнүчүмдө чек жок. Сүйүнүп өзүм коюрга жете албай. Мына жерге келип алыпчы, ишенбей кетип аттым. Чын эле менин үйүмбүчө бирөөнүн үйү депчи. Үйгө кире албай аттым, чын. Даапчы. Шундай үйгө мына чын эле меники экен, мен алдап экен деп аттым, Мына энди мына Кудайга биринчи үй башталганда каттык сүйүнүп кетип больницага түшүп калдым. Давлением 220-га чыгып кетти. 2 күн реанимацияда жаттым. 5 күн аппаратта жаттым, демеле албай калдым да. Үй алат сүйүнгөн. Али үйдү баштаганда катуу сүйүнүпмүн да. Анан өзүмдү өзүм уруштум. Кой эми үйдү эми көрдүңбү? Ушул үй насип калбасын деп анан өзүмдү успокоить этип 12 күн жатып чыктым. Анан кесем айтты, конфеттерин көтөрүп келди. Эне келдиңиз больницадан, эттерин алып кептир. Мына сизге
Alıp geldim dep. Hani onu görüp bir iledim. Onu yerde oturup dua verdim, oturup alıp büteyin dep kalgan edi şonda üçü. Kara bul balаны men mактап, rahmatımı aytıp sözgө жеткизе Şunçalık жақсы. Murda үйüm бар болчу. Үйлүү эле жүргөм жакшы эле. Анан энди ар кандай немелер болуп экен да адамдачы. Мына путум ооруп калды, баса албай калдым. Анан операция кылдырганы бардым. Барсам, муну эриңизге бир неме коебуз деди. Жумабековдун өзүгө бардым. Муну жерге жасалма бирдеке коюш, пласт бир бала коебуз деди. $2000 деди. О, менин күчүм жетпейт дедим. Кайтып келдим. Кайтып келсем менен чындап эле балдак мен басып жүрөм да путум вообще баса албай калдым. Анан корктум, баса албай калсам кандай болот экен деп анан анау үй менин үйүмө да саттым шону үйдү. Анан onu неме сатпадым эле, карыз алдым да, анан карыз алып onu төлөй албай калдым. Төлөй албай калып анан кийин сатып бердим. Сатып анан эми ойлодум да, ол үй ой эле бүткөн эле. Дагы бир нерсе кылып деп үй алып алам да десем, үйам ала албай калдым, үйам сала албай калдым, кымбатчылык болуп кетти го. Өзүмдү бага албай калдым дажычы. Анан onu мен айттым, bunday жашоодо мен жашай албайт экенмин. Эми өлүп калсам кайдан көмөт экен деп ойлодум. Оюң ар нерсе келет экен, карып калдым эми. Кандай болот экенмин десем, анан бирөө айтты, шундай фонд бар экен, бир кайрылып көрбөйсүң деди да. Анан кайрылып көрдүм. Майли очерке коё эле. Көпчүлүк ушул суроону берет. Жүрөгүм эримге толгон боорукер Аллах Тааламдын ыраазылыгын издеген, бу дүйнөдө дагы бактылуу болсом, ахиретте дагы бактылуу болсом, Аллах Тааланын ыраазылыгын издеген ушундай чыныгы жомарт, чыныгы мекенжил, патриот, айкөл, чыныгы мээримдүү, ырайымдуу боорукер инсандардын катарын толуктаган адамдардын берешендиги, жомарттыгы себеп болуп эле бүтүп аткан иштерибиз. Мамлекеттен же болбосо араб өлкөлөрүнөн ушундай бир атайын акча бөлүнбөйт. Ошо карапайым калктын эле өзүнүн дүйнө тиричилигинен ашырып ихсан кылган, садака кылган, кээ бири зекетин берген, кээ бири үшүрүн берген мусулман бир туугандарыбыздын каражатына бүтүп аткан үйүбүз ушул. Равшанбек уулу Алинин кылып аткан иштери мени кызыктырат. Ошону угуп калып мен атайын ушул бүгүнкү күнү 19-үй дейби? Ошонун ачылышы экен, ошол ачылышына келдим. Жанаттан бери баатык жагына кирип көрүп чыктым. Бул баланын кылып аткан иштери ушунчалык мага жакты. Эмне себептен ушундай жаш балдарды Баткен областынын губернатору баш болгон Абдикарим Алимбаев мен тааныган. Андан кийинки анын жетекчилери, кийинки акимдери, мындай айтканда өкмөттөрү ушул окшон жаш балдардын кылып аткан иштерин көрсө,
болмок дейм да. 19-чу үйүн көрүп ушунчалык мен суктандым да. Кыскасы бул жердеги Ырабий айымындагы баягы пенсияга чыгып алданып калган кемпир экен. Ал аял ушунчалык курсант болуп сүйүнүп отурат. Мындай айтканда, мунун ичине ал эч кандай бир буюм алып келбептир. Ошол ичиндеги буюмдарына чейин, ичиндеги гүлдөрүнө чейин, төшөктөрүнө чейин, идиш аяктарына чейин ошо Али баламдын эмгеги экен. Бийик Рамазан айында жакшы бир иш-чаранын үстүндө турабыз. Мынакей биздин эжебиз бул жерди ушу комиссиянын төрагасы болуп, участканы мен алып бергенмин. Берешен адамдардын көптүгүнөн бүгүн мына ушул эжебиздин үйү бүтүп, заңыраган имаратка кирип отуруп калды. Ушул үй ак жолтуу үйлөрдөн болсун. Өзгөчө мен келгеним себеби ушул иш-чаранын башталышы ушул мектеп учурунда биз окуткан балдарыбыз, ушул биздин 96-жылкы мен окуучуларым, 97-98-жылкы балдар ушул идеяны көтөрүп чыгып, мынакей бүгүн 19-чу үйдүн пайдубанын тургузуп, бүтүрүп элге тапшырып отурат да. Бул да болсо ушул мектептеги бир мугалимдердин тарбиясы, ошондой эле үйдөгү ата-энелердин тарбиясынын эсебинен ушундай берешен, март, ыймандуу, боорукер инсандар жетилип, мына азыркы күндө бир эле Кызылкая шаарында эмес, райондордо, Ноокат районунда, Кадамжай районунда, Арабан районунда ушундай кайрымдуулук иштерди үй эле эмес, мечит медреселер салып берген биздин жаш жигиттерибиздин демилгеси менен бүгүн иш-чара өтүп жатат. Шаар боюнча бизде жеке турак жай үчүн кезекке турган 8000 адам бар. Ошонун ичинен өтө муктаждар тоголок жетим, 23 тоголок жетим бар. Ошондой эле 323 ушундай үйгө муктаж адамдар бар да. Булар кезекте турушат. Буюрса мына биз 57 гектар жерди трансформацияга даярдап атабыз. 1-2 ай ичинде бүткөн болсо, шаарда 1000-1,5 миң адамга кезектеги жер участкалары берилет. Ошондой эле биз көп кабаттуу жерлерге, үйлөргө местабыз, жерибиз бар. Ошондой эле ипотечный дагы жерге, үйгө местабыз
ушундай улуу Рамазан айында алакан жайып Аллах таалама жалынып жалбарып дуа кылабыз. Аллах таалам дал ушул ыйык Куран түшүрүлгөн Рамазан айынын урматына, ыйык Курандын урматына, пайгамбарыбыздын урматына, Аллах таалам өзүнүн улуулугунун урматына, өзүнүн улуу аршынын урматына эли журтубузга тынчтык, амандык, өнүгүү өсө берсин. Биздин Кыргызстан мамлекетибиз дагы өнүккөн Япония ошого ошогон өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулганга Аллах таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Кыргызстанда ар бир мусулман бір туугандарыбыздын үй бүлөсүндө ушундай Аллах тааламдын колдоосу, Аллах тааламдын сүйүүсү, пайгамбарыбыздын сүйүүсү, Аллах тааламдын дини, Аллах тааламдын шариаты, Аллах тааламдын Кураны болсун. Пайгамбарыбыздын ар бир үммөтүнүн үй бүлөсү дүйнө жана ахиретте толук бактылуу болсун иншалла.